Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Санкырей, саламатсыздарбы? Спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкарып, анан жол кырсыгынын күнөөкөрү болду. Бул кырсыктан бир нече адам жабыркап, бир айым көз жумган. Милиция кызматкери унаасы менен каршы багыттагы жолго чыгып, башка унааны сүзгөн. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топтогу болуп келди. Түбөлүк жатат. Биринчи январдын болжол менен 00:30 чамасы Анкара менен 7-апрель көчөлөрүнүн кесилишинин алыс эмес 2 унаа жол кырсыгына кабылган. Аккумулятор чечип бекен я. Сондай болсо экен да. Скорыйга салынарбы я? МЧС канчая? МЧС скорый 102. Мерседес үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта келип, каршы жолго чыгып кетет. Анан өз жолунда бараткан Toyota үлгүсүндөгү жеңил унааны сүзөт. Мына водитель, мына водитель. Мен документтерин берсең. Кайсы документ? Бул окуяга күбө болгон башка жол жүргүнчүлөрү жардамга келишип, 2 унаанын тең ичинен айдоочулар менен жүргүнчүлөрүн чыгаруу аракетин көрүшөт. Toyota унаасынын жүргүнчүсү жана Mercedes унаасынын айдоочусу унааларында кысылып калып, колдун күчү менен чыгаруу мүмкүн болбой, ордуна өзгөчө кырдаалдар кызматынын куткаруучулары чакыртылат. Çakır boğazına. Mo kaptalmaya jatpaganga bolbayt mı jatpaganda? Kaptalmaya jatpaysın murat. Kaptalmaya jatpaganga. Çıkar bir. Çıkar. Tengizler общий. Çıkar sola. Direkt uç. Direkt uç. Çok başlayın. Tros parul. Ne var tros? Tros ne var? Ne var tros? Tartı koş. Ne var tros? Alımga da al. Ya aydağım. Aydağım. Cross var. Так böyle oğlaça suranmış. Toyota унаасынын айдоочусу унаасында кысылып калган айымдын жолдошу гана бутуна туруп жүргөнү болбосо жеңил жараттарды алган. Анын келинчеги кырсыктын кесепетинен ордун көз жумган. Ал эми каршы жолго чыгып кетип, бул кырсыктын күнөөкөрү болгон Mercedes унаасынын айдоочусу ар түрдүү жараттар менен унаасында кысылып жанында бараткан жүргүнчүсү дагы жараттарды алат. Экинчисин көбөлөр унаадан алып чыгышат. Бул кайсы машинада экен? Ondan.
Мына сотрудниктин эмеси жанында отурган. Мына сотрудник экен, бирок мына Toyota унаасында кырсыктан 34 жаштагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин капитаны айдоочунун келинчеги көз жумган. Ал эми аларды сүзгөн айдоочу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында иштеген милиция кызматкери экени белгилүү болот. Ал гана эмес, милиция формасын кийип отурган тартип сакчыны кырсыкты көргөн күбөлөр спирт ичимдигин ичип алгандыгын божомолдоп жатышты. Буга кырсык болгон жерге келген маркумдун туугандары дагы күбө болушкан. Күбөлөр менен сүйлөшсөм, тиги мэрс туңгучтан шаарга келатыптыр. Бияк мен куда балам болсо үйүнө туңгучка кетип бараткан болуптур. Анаты мэрс штреснега өз чыгып туруп эле сүзүп салыптыр. Водитель маска, мен да өз көзүм менен көрдүм, мас экен, форма чалып. Это так нельзя, машина айдаган болбойт. Мына мен деле машина айдайм. Андай болбойт. Мына бирөөнүн убалына калды мына. Жаңы үйлөнгөн болчу. Жабыркагандар көп болду. Ооба, куда балам менен келинчеги менен кайтыш болуп калды. Жаңы үйлөнүшкөн, ошол мага деле жалко. Куда балаңыздын машинасында качышты? Экөө, келинчеги экөө эле болчу. Келинчеги кайтыш болуп калды. Айдоочусу өзү биякта жүрөп алды, ыйлап турат. Эмне кылыш керек? Мэрсте экөө экен. Бирөөсү формачан, бирөөсү формасы жок. Экөө тең эле маска. Мен да өз көзүм менен эле көрдүм баарын. Кырсык болгон жерге кырсыктын күнөөкөрү болгон тартип сакчынын дагы тааныштары келгендей. Анткени күбөлөр тартып алган тасмалардын биринде рулда кысылып отурган милиция кызматкеринин формасын чечип салуу же погондорун алып салуу аракеттерин көргөндөрүн байкаса болот. Бияққа чыгармай салдың. Кем он подплача ошо кылай чыгат. Танбай, эшик алмай чыгбай. Дүркө чал. Мына форма. Сатып ал деген сөзөн пакет. Кечим ал. Мон түтөп атат. Форманы нече жota? Форманы нече жota? Чечмейді форманы нече алып отырасың. Оны өйдеге тоссақ болбойбу. Кят аял өлүп атат. Bunun номерин ким чечип алды? Номер жок болчу бул. Катты тойлап келе жатканда, мен артына баз өткөндө. Номер жок болчу мен карадым. Ал гана эмес, күлөрдүн айтымында тартип сакчы унаасынын артындагы мамлекеттик номуру жок башкарып жүргөн. Албетте тартип сакчы болуп туруп, мамлекеттик номурун чечип алып, унаасын башкарганы ал гана эмес, спирт ичимдигин ичип алып айдап каршы жолго чыгып, бир адамдын өмүрүн кыйганы чогулгандарды нааразы кылып жатты. Geleceğim karatı adam ölüyor toski. Şunu atam mı? Şunu atam mı? Sabır. Anne sabır kıl altıma çık süz ot. Bırak sabır kıl. Yürü. Yalın ağır bak. Öldürüm aldı. Bırak koy. Koy ağlar boldu. Boldu mu? Yürü tek kabar basmayasın diye çıkar öyle. Koy dedim bırak. 61'ge çalgılaç служба баспасына келсин. Керек болды. Неге салдық базына салдық. Кырсык болгон жерге тез жардам кызматкерлери тартип сакчылары дагы чакыртылышкан. Биринчилери жабыркагандар биринчи кароосунан өткөрүп, ооруканага алып кетишти. Тартип сакчылар коомдук тартипти сактоо менен алектенип, анан кырсыктын картасын чийип, унааларды жүктөп кетишти. Бул окуя коомчулукта катуу талкуу жаратып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси дагы иш боюнча маалымат бергени бар. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшее место 21 января текущего года,
на улице Анкара было установлено, что участником ДТП является сотрудник УВД Октябрьского района, и в результате которой погибла пассажир другого автотранспорта, который был также участником этого дорожного транспортного происшествия. Возбуждено по факту досудебное производство по статье 297 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также внесено следствием ходатайство об избрании меры пресечения арест в отношении сотрудника милиции. Выставлен конвой, несмотря на то, что он находится в реанимации и в тяжелом состоянии. Кроме того, установлено, что он был в нетрезвом состоянии. Предварительная экспертиза дает изъято проводятся все необходимые экспертизы. Кроме того, службой внутренних расследований Министерства внутренних дел Кыргызской Республики проводится служебное расследование в отношении должностных лиц, руководителей, и будут приняты меры. Мынтип тартип сакчынын спирт ичимдигин ичип алып, жол кырсыгынын күнөөкөрү болгондогу такталып, ансыз да тартип сакчыларга ишеним аз болуп жатканда, коомдогу буларга болгон мамиле курчуй түшкөндөй. Тартипти сактайм деп ант берип, анан тартипти бузуп алганы эмес, адам өмүрүн алган милиция кызматкеринин бул жоругу башкаларга сабак болсун демекчибиз. Назарыңыздарда ыктыярчы кайгылуу рубрикасы. Эгер сиздер кылмыш окуяларынын жана тартип бузуулардын күбөсү болсоңуздар, төмөндө көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу тасмаңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Эсиңиздерге салсак, тасманы тартып жатып, өзүңүздөрдүн окуя туурасында айтып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Баткен областына караштуу Кызылкая шаарынын Борбордук базары. Мына көчөсү. Мына пешоход зебра турат, адамдар мынакей өтүп атат. Бирок адамга жол бериш деген бул жерде жок. Мен жолдун чекесиндеги мындай стоянкалары өздөрү да базарга карашуу месталары бар. Мындай ичкерде жайгашкан. Кирип токтотсо болот. Бирок биздин таксисттер ушундай токтобойт дагы. Мынтип жолго коюлат. Мына жол тугуна. Мына көрүп турган ак чизик, сплошной, двойной сплошной полоса экен. Ошондо встречный келген машиналар мынтип бир кабаттан, бир катардан гана өтө алышат. Ошону тартипке сала турган бизден мыйзам жок. Аяктагы бир түкүрүккө 5500 сом деп чыгарат дагы ошого окшогон нерсеге чыгарбайт биздин мамлекетте. Биздин депутаттарчы. Встречка О 2596 AX Sprinter 107 маршрут экен. Инспектора сами нарушают 100. Ограничение 60 было. Assalamu alaikum. Киевский көчөсү. Ушул машина мынакей встречный полосада, односторонний көчөнүн встречный полосасында коомдук транспорт жүргөн жолдо токтотуп койгон. Хозяины кыргыз киши, айтсам, көзгөлдөй кетип калды мынакей көлөгө. Машина Lexus, номери 368. Мындай ол токтотот. Встречный полоса, автобустар келип атат. Мынакей. Бул односторонний көчө. Встречкада турат, коомдук транспорт жүргөн көчмөлөр жерде. Жерге мэриянын алдында, ошо мэрияга кирип кетти, жобосу Нацбанктын кызматкери шакчага кирип кетти, мынакей мэрия. Алабат областына караштуу Сузак районунун центринде дагы кээ бир кызыктуу нерселер болуп атат. Бул жерде пешоход, бирок наркын жакта тосук жер бар. Ошол жерлерди карабай эле жасап коюшуптур пешоходко. Это старый автовокзал. Остановка. Восточный автовокзал, остановка. Это все в первом ряду такси.
некуда маршруткам и автобусам остановиться. Вот она остановка, вот. Вот, везде, где нужно остановиться автобусом и маршруткам, стоят на стоянках такси. Вот. Автобусы и маршрутки останавливаются на второй полосе уже почти на проезжей части. Короче, мына мусор мээредагылар мактайт, ош тазалыгы жакшы иштеп атат деп. Мына иштеген жыйынтыгы ушул болуп атат. Бир жумада бир алып кетсе анда дагы. Мына ол дагы 3 күн 4 күн турат ушу турушта. Бүгүн 23 январь 2019 жыл. Каракөл шаары, Жалал Ата областка караган. Эртең 2 саат 10. Ит атарлармын көчөнүн ортосунда эле бир ит атып. Ит дагы эле тирүү экен. Шаардын ортосу Ленин Серый көчөсү. Жаш балдар өтүп атат. Элдер өтүп атат. Бул жерде садик бар. Закон боюнча аткан болуш керек билбейм. Атканга жараша деле бирок өлүгүн монуп таштап коюп алып кетип калыш керек да. Менин оюмча. Азыр эле жаш балдар көрүптүр, кичинекей балдар. Ошо биздин көзүбүзчө илип алышкан, биздин көзүнчө эле атып кетти депчи. Акстеп экен дейт. Чаң баскан номерлерин бай кое калышыптыр. Бакай ата конушу түнкү саат 6 саат канча болду? 5 болду. 4:30 болду. Мына байкени сүзүп качып кетти. Вента 1171. Мына мордасын сүзгөн. Сүзүп маса алдына мына байкени сабаган, сабап кеткен. Мына күбөлөр жигиттер. Мерс 124-тө сүзүп кеткен. Мына мордасы 586 АН. Джип стоит уже 15 минут на остановке. Маршрутки на остановке не могут остановиться. Вот, пожалуйста. Ассаламу алейкум. Мо Орозбекова көчөсү, Бишкек шаардык соттун маңдайында монтип машинаны тосуп, элдерди кыйнап, мо машинаны чыгара албай отурабыз. Арадан уже 20 мүнөт өттү, жок дагы элечи. Же номерин таштабайт. Ушуну выложите в сеть, пожалуйста, ТВ Кайгул. Саламатсыңарбы? Бул Билинский көчөсү менен Жумабекан көчөсүнүн кесилиши. Бул жерде пешеходный переход. Ушул жерден 3 ай мурун менин карындаштын баласын сүзүп кетти. Онтип финансовый полициянын сотрудниктери машину коюп коюшат көчөлөргө. Машиналерин Билинский Курулзай көчөсүнөн ылдыраак. Биз муну чыкканда көрүнбөй калат, переживание болуп калат. Анан кийин машина көрбөй коюп кетишет. Карагыла. Эки жагынан коюп коюшат, жол так болуп калат. Ушул номер постоянно ушуну коюп коет. Мана жөө кире албайсың, машина менен жөө чыга албайсың. Бул Кыргыз Республикасынын каржы полициясы ГСБ
зданиясы. Ушуга бир чара көрүп бериңиздерди суранабыз. Могу ушул Ак Ордодогу баня. Ушул жолдун жармысын парковка кылып алышкан. Могу гололёдто башышат тиги. Могу повороттон бурулуш кыйын болуп калат. Ар жагында парковка бар, ошол парковкага коюшпайт. Ушуну бир чечип берсеңиздер жакшы болот эле Ак Ордодо жашоочуларга. Аябай кыйын болуп калды бул жакта. Ушу банянын эмесин чечип, маселесин чечип. Ошентип парковка кылып жолдун жармысынан көбүн ээлеп алышат. Монтип караңыздар. Элнурдагы баня. Мына бул 38-ci автобус Кудай бергенге каттаган түтүнү укмуш. Айтпагыла түтүн. Өтө катуу түтүн чыгып кетет. Капкара түтүн жолдун баарын Капкара кылып атат. мынакей. Эмне деген гана түтүн чыгып кетип атат. Баштарыбызда кылсылдап отурат. Артыда чөндөрө калыптыр. 38-ci автобус 110-чы кварталга каттаган. 38-ci алам мүйдү. Бош түтүн чыгып атат эми. Уятта. Шуну бир карап койсо болмок экен. Эштесе туман. Бишкекте. Айтпагыла. Мына бүгүн 7 декабрь 2019 жылы. Ассаламу алейкум көрөрмандар жана мына карагыла таш көмүрдүн тазалыгы. Бул таш көмүрдүн центральный больницасы, поликлиника, тетерде больницасы. Бул жер мектеп. Мына мусоркадан канчадан бери тазалай элек. Мындайча айтканда ортого алабыз да. Аки, мусор. Өкмөттүн иштегени. Чайнаганын карагыла. Мусордан эл өтөт. Могу жерде садик бар, аптекалар бар. Биздин өкмөттүн иштегени. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.